Ал эже келин менен кайнененин тил табыша албай атканынын көп эле себептери бар болуш керек, бирок эң негизги себептердин бирин айтып бере аласызбы? Жакшы суроо. Ушул суроо менен мага кайрылган угуучуларымдын же катталуучуларымдын 50% ушул проблема менен кайрылат да. Ушу кайнене менен тил табыша албай атам, кайната менен тил табыша албай атам. Эгер кайната кайнене менен тил табыша албаса, анда күйөө менен да тил табыша албайт. Себеби ортодо күйөө чайналып калат да. Же аялына тарта албайт, же кайненесине, ата энесине тарта албайт. Ушундай болуп калат да. Анан мунун эми мындай көзгө көрүнбөгөн себептер бар да. Биз баягы көзгө көрүнгөн эле себептерин карай беребиз да. Мындай мага мындай бир орой мамиле кылып койду, мени жактырбай сүйлөп койду деген сыяктуу элечи, мындай физический тело менен байланыштууну айтабыз да. Көзгө көрүнбөгөн аябай көп закондор бар да. Ал закондор жөнүндө азыр билимдер кичине азыраак, элдер мындай азыраак тааныш да ал боюнча. Анан мисалы үчүн мындай ойлоп көрсөңүз, эгерде үйүнөн атасы менен тил табыша албагандар, мисалы үчүнчү, ал бирөөнүн атасы менен тил табыша албайт да. Ошондуктан бул баягы келин болуп келгендеги кайната кайнене менен жосо күйөө менен ошол үйдөгү үй бүлөнүн мүчөлөрү менен табыша албай атканын бүт баарын тең үйүндөгү адамдарга таарыныч. Бул эң негизги эле атасы менен энесине таарыныч. Мен ушул таарыныч боюнча иштейм да, көбүнчө баягы менин брендимдин көпчүлүк бөлүгү ушул таарынычка байланыштуу. Ошондуктан мен бул теманы аябай талдап, өзүмдүн практикамдан дагы көрүп, ошол боюнча айтып атам да, таянып айтып атам да, практикамдагы дагы жыйынтыктарга да таянып. Ошондо үйүндө атасына, энесине таарынган адам сөзсүз ал проблема болот да. Ал өзү деле билбей калат кээдечи. Кээде биз баягы сознательно, несознательно деп коет да, бир таарынам деп ойлобосоң деле бир кандайдыр бир таарынычтар подсознанияга келип жазылып калат экен да. Анан ошолор түшүнүксүз эле бир жыйынтыктарын берип, анан тегерегиндеги адамдар менен проблемалар боло берет да. Ошонун эң негизги себеби ушу ата энеге таарыныч. Эгерде ата энеге таанычты биз ошол менен иштеп аны кетире турган болсок, анда кайната кайнене деген ал мына уландысы да, ал өзүнөн өзү эле кете берет да. Ошондуктан эгерде кайната кайненеге жосо күйөөгө, мисалы үчүн атага таарынганда сөз кайната, кайнене, кайнага, сотрудниктер, эркек аттуунун бүт баарына тааныч болот да. Ошондуктан атага таарынычты кетиргенден алардын бүт баары тең эле өзүлөрү баягы түйүндөрү чечилип кете берет да. Ошондой эле энеге болгон таарыныч үйүндөгү кыздын ошол эле кайра кайненеси менен, кайнесиңизлери менен, кайнежелери менен, же болбосо келиндери менен, абысындары менен дагы проблемалар дагы ошол энеси менен болгон таарынычка келип токтойт да. Мисалы үчүн менде бүгүн эртең менен эле бир эжеке мага кайрылды, аябай ыйлап кайрылды да. Мен кызым мени укпай атат, менин кызым мен барба деген жака күйөөгө чыккан атат деген сыяктуучу. Мисалы үчүн эгерде үйүнөн эле энеси менен тил табыша албаган кыз, ал барып сөзсүз кайнеси менен тил табыша албайт. Ошондуктан баягы эң негизги себептердин баардыгы тең үйдөн башталат, анан ата энеси менен байланыштуу болот. Эгер ата энеси менен ушул проблема чечилсе, анда башка көп проблемалар чечилип кетет.